Саламатсыңарбы? Бүгүнкү видео сабакта Excel программасында функциялар менен иштөөнү улантабыз. Биз мурдагы сабакта математикалык функциялар менен иштөөнү караганбыз. Бул жерде турмушта эң көп колдонулган функциялардын тизмегин алып, ал функциялардын ар бири кандай түрдө аткарылаарын үйрөнгөнбүз. Эми бүгүн биз статистикалык функцияларга токтолобуз. Бул математикалык функциялар боюнча видеону көргүңөр келсе, анда оң өйдөңкү бурчта сунушталган видеону көрүп чыкканды унутпагыла. Бүгүн статистикалык функцияларга токтолобуз. Статистикалык функциялардын катарында да бир топ функциялардын топтому бар, бирок бул жерде ошол кесиптик багыттагы ошол статистикалык маалыматтар менен иштөөчү тармактарда колдонулуучу негизинен функциялар тизмеги бар. Бул жерде бирок бизде ар бир компьютер колдонуучу колдонуп калышы мүмкүн болгон статистикалык функциялардын катарын бул жерде мен алдым. Демек ошол ар бир функцияларга өз-өзүнчө токтололу. Среднее значение бул сырызнач деген бул среднее значение, же болбосо арифметикалык орто сан. Бул математикадан бул түшүнүк менен биз таанышпыз. Демек биз кайсы бир сандардын көптүгүнүн среднее значениясын табуу. Мында мисалы канча санды кошсок, ошол сандын баарынын суммасын таап, жана ошол сандардын санына мисалы 4 санды кошсок, демек ошол суммалап туруп 4кө бөлүп койгондогу жыйынтык бул арифметикалык орто сан болуп эсептелет. Демек бул жерде сырызнач деп момундай түрдө жазабыз. Бул жерде ошол түшүндүрмөсү жазылып турат функциянын. Демек ошол берилген аргументтердин арифметикалык орто санын табуу. Мында число 1, число 2 деп ушундай түрдө уланып, число мисалы 255ке чейин аргументти көрсөтүү мүмкүн. Мында момундай бир кичинекей таблица түзүп алдым. Себеби ушул функцияларды эсептөөдө ушул таблицалар дагы маалыматтар керек болуп калышы мүмкүн. Мисалы ушул бааларынын жалпы ушул мисалы товарлардын бааларынын орточо маанисин табуу керек болсо, демек бизде бул жерде 76 сом деген жыйынтык чыкты. Мында негизинен бул f(x)ты алсак, ошол жерден биз көрө алабыз. Бул жерде 75 бүтүн деп бул жерде негизинен мезгилдүү ондук бөлчөк чыккан, бирок аны округлять этүү аркылуу бизде бүтүн 76 сом деген жыйынтыкты көрсөтүп атат. Эми сырызнач если келели. Сырызнач если деген бул ошол биз математикалык функцияларды караганыбызда бул сум жана сум если деген функцияларга токтолгонбуз. Ошол сыяктуу эле бул жерде дагы кандайдыр бир шарт берилет. Ошол шартты канааттандырган гана маанилердин орточо маанисин таап берет бул жерде. Демек сырызнач если вот вычисляет среднее арифметическое для ячеек заданных указанным условиям деп атат. Эми мында мүмкүн болушунча могул f(x)ты ачып алсак дагы жакшы болот. Себеби ошол жерде кандай аргументтер берилиш керек, ал аргументтерге кандай маанилер каралышы керек, түшүнүктүү болот бул жерде. Вот диапазонда эмне бериши керек? Вычисляет среднее арифметическое для ячеек заданным указанным условиям деп атат. Бул жалпы ошол функциянын түшүндүрмөсү. Ал эми диапазондо биз диапазон обрабатываемых ячеек деп атат. Эми биз мисалы могул жалпы ушул диапазонду алсак, условияда мисалы ушул жерден вот ручкаларды гана тапсын да, вот ручкалардын гана баасынын орточо маанисин тапсын мисалы. Бул жерде демек ошол диапазон усреднение ошол именно кайсыл диапазондун орточо маанисин табылыш керек, ошол диапазондо бул жерде көрсөтүшүбүз зарыл. Мында 20 деп ошол дароо эле жоо көрсөтүлүп атат. Мында демек 25, 15 жана 75. Демек 3 санды кошуп туруп 3кө бөлүп койгондо демек 20 деген бул жерде жыйынтык келип чыгат. Окей. Бул сырызнач если. Эми счет деген бул ошо сандык маанини камтыган ячейкалардын санын чыгарып берет. Мында мисалы счет деп жазууга посчитывать количество ячеек в диапазоне, который содержит числа. Значит деген мында кандайдыр бир диапазон алабыз. Ошол диапазондун ичинде канча ячейкада цифра, сан гана жайгашкан, ошол санда жайгашкан ячейкалардын санын чыгарып берет. Демек бизде бул значение 1, значение 2 деп дальше ошо 255ке чейин значение берүү мүмкүн. Бирок бизде бул жерде сразу эле биз диапазон алалы. Мисалы, могу жалпы ошол таблицаны алалы. Таблицада тексттик информациялар да жайгашкан. Демек ошол тексттик информациялар жайгашкан ячейкаларды счеттун санына кошпойт. Себеби гана жайгашкан ячейкалардын санын берет бизге. Демек 12. Мында демек бул жерде 6, бул жерде 6 цифра сандар жайгашкан ячейкалар. Демек ошолордун жыйынтыгын 12 деп берди.
Счет если демек счет если дагы сырзачы если сыяктуу эле кандайдыр бир условия берилип, ошол условия канааттандырган ячейкалардын санын чыгарып берет. Мисалы счет если деп жазалы. Мында демек посчитывать количество непустых ячеек в диапазоне, удовлетворяющих заданным условиям. Демек бул жерде болгону айырмасы счеттон бул жерде ошол кандай бир шарт беребиз, ошол шартты канааттандырган непустых деп атат. Демек бош эмес ячейкалардын санын чыгарып берет. Биз диапазон беришибиз керек. Ипотекасты ачып алсак, демек мында биз кандайдыр бир диапазон берели, мисалы жалпы ушул диапазон берели, андан сырткары демек шартты критерий бул деп турат. Бул жерде шарт берилиш керек, ылдыйда түшүндүрмөсү жазылып турат. Условия формы числа выражения или текста, который определяет, какие ячейки надо посчитывать. Демек бул жерде мисалы биз ручка деп тандап алсак, демек ручкадан бизде канчоо 3 демек 3 деп ошол жыйынтыкты бул жерде көрсөтүп атат. Бул демек биз текстик маани киргиздик. Андан сырткары биз сандарды дагы киргизсек болот. Сандарды бул условияга сандарды да көрсөтсөк болот. Окей. Демек бул жерде ошол счет если бул ошол берилген диапазондогу берилген шартты канааттандырган 3 ячейка бар экендигин аныктадык. Эми максимум минимум бул түшүнүктүү. Демек ошол бир канча диапазон берилип, ошол диапазон ичиндеги максимальный значенияны көрсөтүү. Демек макс деп жазганыбызда демек возвращает наибольшее значение списка аргументов, логические текстовые значения игнорируются. Значит, бул жерде только сан болушу керек. Ошол сандардын ичинен гана максималдык маанини чыгарып берет. Тексттик жана логикалык маанилер болбошу зарыл. Демек максты алсак, демек бул жерде число 1, число 2де, бул жерде демек 255 чейин аргумент берилиши керек. Сандык маанилерди камтыган ошонун жалпын алсак, демек энтерди басканыбызда бизде 624 сом деп бул жерде максималдык маани бул жерде саны деген жерде 624 болчу. Бул жердеги биз h столбециндеги маанилер сом болгон үчүн бул жерде именно сом деген валютада көрсөттү. Демек маани 642. Минимум мисалы ошол эле диапазонду мисалы бул эң кичине маанисин чыгарып берет. Бул жерде бул баасын эле алган учурубузда демек эң кичине мааниси бул жерде 15 сом. Бул максимум жана минимум. Эми статистикалык жогоруда айттык, бир канча функциялары бар, бирок эң негизги колдонулуучу функциялар ушулар болду. Мындан сырткары дагы башка функцияларды дагы өзүңөр токтолуп карап чыгып операцияларды аткарсаңар болот. Негизинен бүгүнкү берилүүчү маалыматтар ушулар. Бүгүнкү берилген маалыматтар пайдалуу жана ошондой эле учурда түшүнүктүү болду деген ишеничтемин. Каналга катталууну унутпайбыз. Кийинки сабактарда жолугушканча.